Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Азыркы коомубузда боор оорусу жүрөк өкүгөн көйгөйлүү маселе болуп жатканын биз айтпасак деле түшүнүктүү болуп турганы баарыбызга эле маалым. Себеби өтүп кеткен 2018 жылга салыштырмалуу быйыл бул оору менен ооругандардын саны 60%га өстү. Алардын катарында Кайрымдуу бол коомдук фондуна 2019 жылдын март айында Байболсун Камчыбек аттуу жараныбызга жардам берүү иштери жүрө баштаган. Ошондуктан биздин азыр бул жерде отурганыбыздагы мынакей Байболсун мекендешибиз, мына Ош шаары энеке жанында отурат. Кичинекейибизден бооруна кысып, ак сүтүн эмизип, чоңойткон эне үчүн биз энебиз 70-80ге чыкса деле 60тагы уулун бооруна кысып турган бир гана эне болот экен. Ошон үчүн ушундай энелерибиз жаныбызда тургандыгына жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин айтайын дегенибиз, мына ушундай оору, дарт, илдет бул жабышкан бир илдет экен. Эми ушундан арылуу үчүн бир үй бүлөнүн, бир ата эненин же бир туугандардын алы жете тургандай эмес болуп жатат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кыргыз мекендештерим, биз улуу элдин урпагыбыз, кайрымдуу, боорукер, мээримдүү элдин урпагыбыз. Ошондуктан кайрымдуулукка, боорукерликке чакырык кылам. Мындай оору менен эч бир жан оорубасын. Эч бир ата эненин алдында уул баласын, уул кызын ыйлатып, көзүнөн жашын төгүзүп, мындай акыбалда жаткызбасын. Уул балдардын алдында ата эненин көз жашын төктүрүп, жараткан мындай акыбалды эч кимдин башына салбасын. Ушу кайрымдуу мекендештер карап турбайт, дүйнөнүн булуң бурчунан колдоо алып, колдоо көрсөтүп келесиздер. Ошонун эле көптүн катарында мына Байболсунга дагы биздин жеке ишкер болуп, ишкерлик менен алектенген бир туугандар, ошол эле чет жакта жүргөн мигрант болуп иштеп жүргөн мекендештер чоң акча салгыла деп биз сиздерге сунуштабайбыз. 100 сомдон болсо дагы сиздерди да аяйбыз. Биз ооруп аткан бир тууган болсо аны дагы иштеп аткан сизди да аяйбыз. Анткени ал жакта жыргап жүргөн жоксуңар. Биз билебиз. Бирок ошентсе дагы мындай акыбалда сиз жакшы түшүнүп билесиз деп ойлойм. Ошон үчүн колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү. Мен чакырык кылам баарыңыздар ушу эне көз жашын сүртүп бир туугаңыздын жакшырышына себеп болойлу. Кайгынын артынан кайгы күндөрдү кечирип келе жаткан Байболсун Камчыбеков элдин жардамы менен 20 000 АКШ доллары чогулуп, үстүздөгү жылдын сентябрь айында Инжа жергесине сапар алган. Азыркы учурда ооруканада текшерүүлөрдөн өтүүдө. Да, теперь. Бадия шанымтыда. Assalomu alaykum, hurmatli qirg'izlarim. Qayrimli ellerden şu davr biri olduğu ko'rsatmayı so'ralam. Akça nima bo'ldi? Akça yetishmaydi. Çatağız lazım. Allah razı olsun. Еще Байболсун скажите, вы как сам чувствуете пока? Раньше часто потерял, да? Сейчас
Повторится. Еще про Карамдубол фонду, что хотите сказать это? Как они помогают вам, как и что вы видели здесь и все. Да. О, қайырымдылық қайырылған азамат байматов байкөз аябай жақсы неме қылды, поддержка қылды да, аябай қатты неме жардам берді. Бұл жақта да договор ошо ютубта айтканда сенчү эмесмин. Чын эле ошо айтканчалык бар экен да. Андан да даже өтөт да. Ошо бул жакта немелери, переводчиктери, мына Актар Мухаммед деген көрүп жүрөсүңөр, ошол аябай катуу неме аракет кылып атат да. Түн күн дебей келип каралап, ооруп калсаң келет да больницага алып жөнөйт, дары керек болсо дарын алып келет. Өйсен неме кылып атат. Мен разымын да ошол неме кайрымдуулук фонд. Алла разы болсун. Байбулшин ака, еще вы ваш есть, сейчас обследование идет пока, идет, ну, ваши деньги все полностью есть, что ли, или как? Не, у меня еще 10 тысяч долларов не хватает на общую сумму. Киргиз или вам помогал, да, до этого? Да, очень сильно помогал. Да. И еще Ким мага жардам берсе, Алла разы болсун. на киргизском можете сейчас сказать, брат, проблемы нет. Ошо ким ушул мага ушундай салым кошуп жардам берсе, ошого Алла разы болсун. Ден соолукта болсун. Азым ушу сүйлөй албай да алып атаман. Немеден кийин пересеткадан кийин ушу жакшы неме кылып. Жогоруда айтылган акча каражат Байболсундун боорун алмаштырууга жетпейт. Ал эми акча каражат жетпей туруп кеткендин себеби күн санап ден соолугу начарлап баратканы болду. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир улуң чагылганга дегендей Байболсун Камчыбековго кыргыздын кайрымдуу эр азаматтардын колдоосу керек болуп турат. Кайдыгер Карабаев бул мекендешибизге төмөндөгү реквизиттерге колубуздан келген колдообузду берели. Ар бир кыргыздын уулу ар бирибиз үчүн бир тууган деген сезим жүрөгүбүздө жашашы керек эмеспи? Келгиле мекендештер, эртең кеч болуп кала электе жардамыбызды берели.